Самат Капаров. Қалтаға қол чабыңдар, Самат Капаров. Келіңіз. Саламатсыздар бе, урматтуу менин мекендештерим. Мына өлкөдөгү акыркы кырдаалдар боюнча өлкөдө кинолор прокатка такыр чыкпай калды эле. Мына эми Кудайым буйруп, мына бир жакшы өрүм кылып, ушул кинолорубуз чыга баштады. Здравствуйте, дорогие наши кыргызстанцы. Русский язык — это официальный язык в нашей стране. Я не говорю, что не знаю русского языка. Я разговариваю, я читаю, но мне удобно разговаривать на кыргызском языке, потому что кыргызский язык — это мой родной язык. Никто не запретит меня. Урматтуу менин мекендештерим, мен Самат Капаров, Кыргыз Республикасынын кино прокатына талапкер катары кетип жатам. Албетте, бул кино прокатта талапкерлер менин дагы оппоненттерим бар. Алардын аттарын атай кетсем, бул 1-1 продакшн партиясынан Асхат Алай келатат. МБ Про продакшн партиясынан Бакытхан Мадумаров келатат. Мен аларга да ийгилик каалаймын. Аларга дагы мен такыр жолдоспойм, буттоспойм деген жакшы ишеничтемин. Анан көпчүлүк айтышат, менин тарапташтарымды не күлтүрдүй деп. Не күлтүрдү деп айтпегиле. Андай жаман комментарийлерди жазбагыла. Мына мен башында айткам, 50 миллион Кыргызстандан эч жака качпайт деп. Ал мына бүгүнкү күндө эч жака качкан жок. Ал Кыргыз Республикасынын юмор бюджетине көптөгөн вайымдарды кустуруп атабыз, кустура бермекчибиз. Мына арадан 1,5 ай убакыт өтүптүр. 50 миллион мынакей канчалаган вайымдарды тапты. Ал вайымдардын ар биринин просмотрларын эсептей келсек 1,5 миллиард болду. Рахмат, урматтуу менин мекендештерим. Мен дагы бир нерсени баса белгилеп айта кетишим керек. Мына мен карантинде үйдө отурганда досум Куба Ташиев менен Рүстөм Жакупбеев келди. Алар келип мага дем күч берип, мына кино индустриясын өзүбүз колубузга алдык. Эми колубузга алып мына буюрса жакшы бир убакыт бергилебизби эми? Убакыт керек бизгечи. Бул деген көп убакытты талап кылат. 30 жылдан бери биздин киношниктер инвесторлордун багы качырышыптыр. Мына ошону биз Кудайым буйрса, эгерде ушул мына сага жабышып деген менин кином прокатта жакшы болуп кетсе, биз дагы да болсо бир жакшы кинолорду тартканга аракет кылабыз. Көпчүлүк хейтерлер айтып атышат, бул кассета кенчиде 6 телефильм бар экен деп. Эми убакыт бергиле, убакыт бергиле. Мына 1 жыл убакыт берсеңер, биз ошо кассета кинотеатрдын ишин бүлдүрткөнгө сөз беребиз. Залдан суроо берип койсоңуздар, баягы коомчулукка дагы бир жооп берип кетейин. Сиздердин ойлоруңуздар биз үчүн абдан маанилүү дегендей. Залдан суроо барбы? Нурлан Мамакеев жөнүндө оюңузду айта кетсеңиз. Нурлан Мамакеев дагы жооп берет, жооп берет ал. Жооп берет ал. Баары жооп берет. Баары мыйзам чегинде болуш керек мындан ары. Улуу урматтуу Самат Капаров, Манас Алыкулов жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми ал Манас Алыкуловду мен игерден жакшы билем. Ал эле жыргатпайт. Же кинодон жок, же клиптен жок. Эми мен ага жакшы карайм. Биз жашоодо адамдык касиетибиз бар. Жакшы
жакшы эле катышта эле жүрөбүз. Болгону мыйзам чегинде баарыбыз мына жооп беришибиз керек. Ай, урматтуу соромбаш, ай. Самат Капаров, ай. Лампочка. Мен лампочка. Региондорго кинотеатр ачылабы? Андай эмес. Региондорго кинотеатр ачылабы? Биз ошол азыр маселени азыр карап атабыз. Кинотеатрлар азыр жоктугуна байланыштуу региондордо. Биз мына кассета кейжи деген мына онлайн кинотеатрды иштеп чыктык. Региондон көрө албагандар үчүн ошо кассета кейжиге жазылып көрсөңөр болот. Бул апанын номерин алып койгочу. Биз чечебиз бул маселени. Рахмат. Мына коомчулук айтып атат. Баягы эле жүздөр, баягы эле актерлор деп. 120 тамашачы канчадан бери кино индустриясы өзгөргөн атышат. Мына биз ошону жоюшубуз керек. Жаңы жүздөрдү алып чыгышыбыз керек. Жаңы актерлор керек бизге. Мына сага жаңысы деген кинобузда жалаң гана жаңы жүздөр менен иштешкенге аракет кылдык. Мына биз айтып атабыз, көпчүлүгүңөр келгиле, биздин эшигибиз ар дайым ачык. Биргели бир киного бир жакшы салымыбызды кошолу деп, Орус драма театры болобу, Кыргыз драма театры болобу, эмне драма театры болсун, келгиле биз менен иштешүүгө ар дайым чакырабыз. Ура! Уважаемые наши кыргызстанцы, я думаю, наш фильм будет очень плодотворным в нашем кинопрокате. Я думаю, что вы своим родственникам скажете, что хороший фильм получился. Ну, если вам понравится. Не нравится, но не говорите, ну, свое дело же у вас же. Вот. Уважаемые кыргызстанцы, всем с наступившим, с Новым годом поздравляю, Самат Капаров. Спасибо. Браво. Всем приятного просмотра этой киношки. Хайдаркенде жолукмак мынасы кечирип коюңуздар.